Самолет, қанатыңа ала кет деп кичинекей чабыста ушинтип айтчу элек. Ассаламу алейкум достор, туугандар, кандай турасыздар? Өткөндө билесиздер, тайкем чалган нарынданчы. Бүгүн болсо эртең менен жумушка баягы кетиш керек да азырчы. Жеңем чалыптыр. Алмаз, кандай турасың? Өткөндө видеоңду көрдүм. Тайкең менен сүйлөшүп турсуң. Анан баягы катталуучуларды мияктан да самолет кетип атат. Кана. Жакындатып көрсөтөм азыр. Эме дейт. Өткөндө көлдүк туугандардан, анан тай жагынган нарындан жардам сурап турсуң катталуучуларды көбөйтүш үчүн. Анан мекендештериң туура эмес ойлоп, анан таарынып калышы мүмкүн. Бүт эле Кыргызстаныңдан сурап салбайсыңбы дейт, шарт этип элечи. Аз эле калды дейт, 100 000 болгонгочу. Кудай буйрса 7 000 бирдеме катталуучу болсо 100 000 болосуң дейт. Ошон үчүн мен нарындык, таластык деп бөлбөй эле баардык Кыргызстаныман суранып кетейин. Көптөн бери видео тартып жүрөбүз, сиздерге мотивация бере турган, сиздерге жардам бере турган көптөгөн видеолорду тарттык. Анан ошо таластык браттар колдоп койгулачы, катталып, чүйлүк туугандар катталып койсоңуздар каналыма. 100 000ден ашып калса өзүм деле сүйүнүп калмакмын. Оштук, Жалалабадтык акаларым, үкөлөрүм поддержкадан тээп койгулачы. Оштодо, Жалалабадта да көп да колдогон мекендештерим. Абдан чоң рахмат. Келип калсаң, Ошко кел, Жалалабадка кел деген мекендештерим көп. Атайын басып жүрөм. Достор, көрдүңүздөрбү? Эртең менен баар уктап жатканда, ушинтип эртең менен туруп басам. Анан баткендик акаларым, үкөлөрүм бул деген границаны, жана чек араны канчадан бери коргоп жаттыңар. Азыр абдан сонун болуп атат. Чек арага зымдар тартылып атпайбы? Ошо баткендик акалар, үкөлөр колдоп койсоңор, бир 100 000ден ашырып койсоңорчу, мо инстаграмдагы катталуучуларды мондай мощный видеолор чыгармакмын да. Эх, чиркин жашоо. Ал эми катталуучудар деле эмес, негизичи. Эң негизгиси мекендештер жүрөгү менен берген. Жүрөгү менен калбот элек айтканы мага көбүрөөк керек. Дуа кылгандары, эми катталуучулардын саны 100 000ден ашса, жанагы YouTube каналдан күмүш кнопканы алып, төргө илип, анан суктанып карап, анан көргөн сайын мекендештерим ушул күмүш кнопканы алып берген деп мактанып, ар кимгечи жүрөйүн деген эле ойда. Атак мына жүрөбүз. Ушундай жерлерде жашап. Могул мен тетил жерде жашайм, а могул үйдө болсо иним жашайт. Кыргызстандык иним. Кудай буйрса жакында чай ичишебизби? Киришип чыгышыпчы. Ошондой. Достор, катталуучу жанагы бар го. Балапан кезинен тааныйм да алардычы. Медиа, Кеша деп силер жакшы көргөн блогерлер бар го. Ошолорду көргөндө, ошолор менен кезиккенде уялчу болдум да. Кешаны 1000 эле подписчик бар болчу. Мен ошондо поддержка берип, ушул баланы поддержка кылып койгулачы деп мен өзүм поддержка берип, андан калып калдым. Анын азыр 124 деп аткан өткөндөчү. Кеша, канча подписчигиң бар эле? 124 бар. Молодец. Учителден ашып кетти. Аркы медиада болсо вообще баягы жүрөгү таза балады. Инстаграмда бир дагы катталуучусу жок болчу. Тиктокер болчу алчы. Анан баягы тикток жабыларда, "Ой, катталып койгулачы, мага менин каналыма катталып койгулачы" деп эптеп атып, азыр 175 000 катталуучусу бар экен Инстаграмда. Ошол балдардычы мен балапан кезинен тааныйм да. Азыр болсо алар менен кезиккенден уялып атам. Катталуучум 100ден ашпай атат. Эх, чиркин жашоо. Кыргызстаным, Кыргызстандагы мекендештерим, мени колдоп жүргөн жигиттер, кыздар,
Карындаштар, эжелер, аталар колдоп коюңулачы, пожалуйста. 100 миңден ашырып койгулачы. Мына мякта. Көндү кап-кара алып кетти, соп-сонун кылып. Мякта болсо турмушту жаңы жашоодон баштайлы деп алган унаалар турат. Бул кошунанын унаалары. Булар да кошуналар. Койгула, анда мен багымдатты окуп койгом. Жумушка барганда 5-имди окуйбуз. Катталуучулардын саны 100дөн ашат деген ой менен үйгө барып, чай-пай ичип, жумушту көздөй жөнөйлү. Поддержкадан берип койгула достор. Поддержка керек азыр. Этиги эки балакайдан ашып кетиш керек болуп атат. Жүрөгү таза жигит Медерден, анан Кешадан ашып кетиш керек болуп атат да. Бирок аша албайм го, алар жаштар да, жүрөктөрү жаш. Биз болсо эмне, уже 50ден өтүп 60тын тамагын жеп атабыз. Зато спорт менен займат этип жашарып атабыз достор. Кой кеттим. Мениңиздер анда, мениңиздер.